Эфирде кайрадан Нур Ньюс маалымат программасы, студияда Айганыш Туратбек кызы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жогорку кеңеш уран казууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алды. Ага 111 депутаттан бирөө гана каршы болду. Парламентте Алмазбек Атамбаевдин мүлкүнөн кой таш операциясында курман болгон офицер Үсөнбек Ниязбековдун балдарына колдоо көрсөтүү маселеси көтөрүлдү. Жалал Абадтын Каракөл шаардык сотунун судьясы менен шаардык милициянын капитаны пара менен кармалды. Алар кылмышка келишип алып барышканы айтылды. Военно Антоновка айылында жер сатып алып, бирок үй салууга уруксат ала албай келаткан жарандар бүгүн жогорку кеңештин алдына нааразылык акциясына чыгышты. Бишкекте адамдардын жүзүнөн таныган камералар ишке кирди. Анын ачылышына мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам долбооруна 3-чү окууда макул деп добуш беришти. Ага 111 депутаттын бирөө гана каршы болду. Ал ким экени добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы жарыяланганда белгилүү болот. Айта кетсек, апрель айында Ысык Көл облусундагы Кызыл Омпол уран кенин иштетүүгө байланыштуу чуу чыккан. Алгач бир катар жергиликтүү тургундар, жарандык активисттер кендин казылышына каршы нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Ушундан улам өкмөт кенди казганы жаткан Кыргызстандагы Юр-Азия компаниясынын лицензиясын токтоткон. Парламент кен иштетилбесин деген токтом кабыл алган. Президент Сооронбай Жээнбеков уран казылбай турганын айткан. Жогорку кеңеште Алмазбек Атамбаевды Кой Таш айылындагы үйүнөн кармоо операциясы учурунда курман болгон Альфа Атайын түзүмдүн офицери Үсөнбек Ниязбековдун балдарына колдоо көрсөтүү маселеси көтөрүлдү. Анда депутат Махабат Мавлянова ал жоокердин артында 2 бала калды деген маалымат туура эместигин белгилеп, 6 бала жетим калганын билдирди. Эл өкүлүнүн пикиринде маркумдун балдарынын турак жай маселесин чечүүдө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мүлкүн эске алуу зарыл. Үсөнбек Ниязбекович бул Ноокат районунун Кулатов айыл өкмөтүнөн болот. Биздин айылыбыз, биздин туугандарыбыз артында 2 бала калды деп өкмөт жардам берип атат. Жогорку кеңеш бирок тилекке каршы 2 эмес 6 баласы артында калды. Мына ошондуктан ары барган сайын Ноокат эли кайрылып атат да, ошо акыйкатка жетели. Ушул тынчтык күндө ок жеп, ушинтип биздин балабыз курман болду. Кандай ушундай болсун, кантип ушул кылмышкер бул мурдагы президент бул жөнөкөй адам болуп, үйүндө курал кармап, ушундай биздин балабыз курман болду. Ошондуктан акыйкаттыкты күтүп атабыз деп ушул эл кайрылат да. Андан сырткары ушул 6 баласы тууралуу айтылбай калган, ошого конфискацияланган имуществосунун негизинен ушул 6 балага турак жайды камсыздап берүүнү суранып кеттим да. Мадина базарында иштеп жүрүп киши колду болгон соодагер Абдрохеман Куфурдун өлүмү боюнча 7 адам 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов билдирди. Анын айтымында кармалгандардын 4-өө соодагерди өлтүрүүнү уюштурган. Ал эми 3-өө кылмышты жаап жашырууга шектелүүдө. Каниметов негизги айыпталуучулардын 2-өө мурдагы милиция кызматкери болгонун билдирип, учурда кылмышты тергөө толук кандуу жүрүп жатканын билдирди. Ишкер Куфур Абдрохеман 4-октябрдан бери дайынсыз болуп, анын сөөгү 19-октябрда Нарындын Кочкор районунан табылган. 39 жаштагы ишкер Куфур Абдрохеман Мадина базарында соода кылган. Жалал Абадтагы Каракөл шаардык сотунун судьясы жана шаардык милициянын капитаны пара менен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, октябрь айынын башында Ички иштер министрлигине жаран кайрылып, Каракөл шаардык милиция кызматкери жергиликтүү судья менен келишип алып, 100 000 сом пара алып жатканына даттанган. Бул каражатка судья арыздануучуга козголгон кылмыш ишин жапканга жардам бермек. Бул арыз боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп, пара талап кылган судья менен милиция кызматкери убада кылган каражаттын 20 000 сомун алып жаткан жеринен кармалды. Учурда бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталды.
Сокулук районунун Военно Антоновка айылынан жер сатып алып, бирок үй салууга уруксат ала албай келеткан жарандар бүгүн жогорку кеңештин алдында нааразылык акциясына чыгышты. Алар 2012 жылы Военно Антоновкадан кызыл китеби менен 4 сотуктан жер сатып алышканын айтышкан. Бирок айыл өкмөтү сатылган жер айыл чарба багытында экенин негиз кылып, турак жай салууга уруксат берген эмес. Колдорунда кызыл китеби бар 1000ден ашык жарандар учурда сатып алган жерлерине ээ боло албай келишет. Ал эми бул багыттагы иш сотко өткөрүлгөн. Айылдын тургундарынын бүгүнкү акциясына Бишкек мэриясы уруксат бергени айтылды. Бүгүн Бишкектеги Ак үйдүн астында кайрадан митинг өттү. Ага жер тилкелерибизди мыйзамдаштыра албай жүрөбүз деген 30-40 чакта адам келди. Чогулгандар 7 жыл мурун Сокулуктун Военно Антоновка айылынан жер тилкесин алышып, ошол жерлерге бүгүнкү күнгө чейин үй сала албай, батирлеп жүргөндөрүн айтышты. Момундай болуп майдаланып элге сатылып кеткен полный 2 контур тең. Азыр биз ошону күтүп атабыз да эртерээк трансформация кылып бергиле. Биз мыйзамды өзүбүздүн жер болгондон кийин өзүбүз мыйзамды жасаш керек да, туурабы? Мыйзамды үй бүлө болгондон кийин мыйзамды үйдү салып документтерин баарын алышыбыз керек. Өзүнүн жерибиз болгондон кийин ошол себепти биз ошо трансформация маселесин чечип бергиле деп кайрылып жатабыз азыр. Ушуну жаңы үйлөнгөн алдым элем жердичи. Андайын азыр 4-3 балалуу болдум. Балдарым чоңойду ужечи. Өзүбүз дагы эле квартирада турабыз. Акцияга чыккандар бийликке, анын ичинде депутаттарга болгон нааразычылыктарын ачык билдирип жатышты. Маселен, топтолгондор бул багытта иш алып барган эл өкүлдөрүнүн кеңселеринде жашынып отура бербестен, сыртка чыгып эл менен жолугушуусун талап кылышты. Урматтуу депутаттар, чыккыла, жерлерге барып, біз түшүнбөгөн карапайым бешартарды элге бир нерсени көргөзүп, жабыган демелерди монтаждабай, мына алдыңарга келдик, чыккыла. Аталган айылдын тургундарынын басымдуусунун колунда кызыл китептери бар, бирок алар акча коротуп сатып алган жер тилкелерине курулуш иштерин жүргүзө албай келишет. Себеби документте бул участкаларга үй салууга болбойт деп жазылып калган. Ушул жерде кыштай бутубузду сызга тактап турсак дагы, но парламенттегилерден эч бир жооп, нормальный жооп ала алган жокпуз. Менин үйүмдө могундай бир пачка болгон кайрылуулар жазгам, аларга жооп эч бир мындай жакшы жооп жок да. Биз мыйзам чегинде карап атабыз. Мыйзам чегинде жооп берип коюңуздар деген эле мага кайра ошондой жооп барып атат. А бизди эмне себептен экенин билбейбиз, биз деле кайтарып келатат. Ал арада чогулгандарга КСДП фракциясынын өкүлү чыгып жагдайды түшүндүрүүгө аракет кылды. Жогорку кеңеш былтыр мыйзам кабыл алып берген. Октябрь айында өкмөт токтоо менен ар бир райондо, шаарларда комиссия түзүлүп, ошо комиссия негизи ушул жердеги баары трансформация дайыр болгон жерлердин баары мыйзамдын кагаздарын дайындап туруп, анан өкмөт иш алып барып атат бул боюнча. Митингке чыккандарга Сокулук районунун акими келди. Анын айтымында элди көчөгө алып чыккан жерлерге курулуш иштерин жүргүзүүгө болбойт. Анткени менен сөз болуп жаткан 271-295 контурдун ээлери мыйзамга баш ийбей, үй салып башташкан. Акимдин билдиришинче, учурда жер саткандар кармалган. Мындай жер тилкелерине кызыл китеп алгандардын саны 2000ге чукул. Бул жер убагында 4 соттуктан кылып кызыл китеп бөлүнүп кеткен. Азыркы күндө бул кишилердин бирден бир талабы ошо жерди мыйзамдаштырып, үй салууга мыйзамдаштырып берилет деп атат. Бүгүнкү азыркы мыйзамдарга ылайык, действующий мыйзамдарга ылайык ал жерге салууга болбойт. Ошо Эмне себептен бул жерлер 271-295 контурдагы жерлер категориясы сугат жер. Азыркы мыйзамдарга ылайык сугат жерлерге мораторий коюлган. Ошол себептен болбойт. Чогулгандар журналисттердин акимден маалымат алуусуна жолтоо болушту. Ал эми Сатыбалдиевдин буга чейин эл менен жолукпаганына нааразы болушуп, Ак үйдүн алдына чыкканда гана келесиңби деп кекетип жатышты. Анархан Алтымышев, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Жаңы дайындалган билим берүү министри Каныбек Исаков акча чогулткан жетекчилер жумуштан алынат деп катуу эскерткен. Бирок Ош шаарындагы мектептерде каражат чогултуу али күнгө чейин токтобой келет. Шаардагы номер 50 Нышанов орто мектебинде 400 сомго чейин каражат чогултуп жатканын ата-энелер ачыкташып, биздин телеканалга кайрылышкан. Маселени жеринен кабарчыбыз Бактыгүл Миразилова айтып берет.
Жаңы дайындалған билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков мектептерде акча чогултууга тыюу салган чечим чыгарган. Бирок Ош шаарындагы Нышанов мектеп гимназиянын жетекчилиги мындай буйрукту билмексен болуп акча чогултууну улантууда. Ата-энелер нааразы болуп, мындай көрүнүш качан токтойт дешүүдө. Ошол айтып атат, ол жактанчы эми чогултпагыла депчи. Анан эми директор деле бу жерде ата-энелердин чогулушу болот да. Ата-энелердин чогулушунда акча чогултмай жок деп коет. Анан бирок кайра эле акча чогултмай болуп атат да. Жүзүн ачык көрсөтпөөнү суранган бул Жерандын кызы сөз болгон мектепте 2-класста окуйт. Ушул убакка чейин мектеп жетекчилиги тарабынан окуучулардын коопсуздук маселеси үчүн каражат чогултуп, бирок жумуш аткарылбаганын айтат. Бул маселе боюнча шаардык билим берүү башкармалыгына да кайрылган. Бирок башкармалык өз каалоосу менен каражат чогултса болот деп жооп узаткан. Ошодо баягы ата-энелерден акча чогултуп атышат да. 200 сомдон охранага дешет, 70 сомдон туалетке чогултуп атышат. Ушундай көйгөйлөр болуп атат да. Анан онун арасында баягы берген ата-энелер болуп атат, бербеген ата-энелер болуп атат. Бере албагандары мынтип ачык айта албай атат эме кылыпчы. Анан былтыр мемеге чогултушту акча баягында не деп коет? Чип деп коет экен. Баягы карточка менен тийгизип кирет экен окуучучу. Ошону тийгизип кирсе ата-энелерге СМС келет деген да. Бала мектепке кирди, бала мектептен чыкты деп. Ол 1 жыл болду, ишке кире элек. Жок да, дайынсыз эле. Бул чогулаткан акча биздики дагы эмес, мектептин директорунуку дагы эмес да. Бул ата-эненин чөнтөгүндө акча. Ата-эне ошол өзүнүн баласынын коопсуздугу үчүн, мектепте окуп аткан мектебиндеги ремонт иштерине жардам болсун деген максатта берет да муну. Бирок эми тилекке каршы кээ бир мектептер ошо туура эмес, мыйзамсыз акча чогултуп атканын кесепетинен биздин министрлик дагы ошого мындай бир кандай десем, тартипке чакыруу үчүн ошол буйрукту чыгарды. Ал эми мектеп кызматкерлери каражаттардын чогулганын анык экенин айтышат. Алардын айтымында ар бир баладан алынган 270 сом окуу жайдын күзөтчүлөрү менен ажаткананы иретке келтиргенге майына катары берилет. Жыл башында, анан жыл аягында 2 жолдан коомдук конференцияларды өткөрөбүз. Ошол мезгилдерде ата-энеге биз колго салабыз. Быйыл кандай иштерди аткарабыз, мектептин кандай көйгөйлөрү бар, анан кийин ошонун негизинде ата-эненин макулдугу менен охрана алабызбы, албайбызбы аны чечебиз. Туалетке жардам беребизби, бербейбизби аны чечебиз. Анан мектепке кандай көйгөйлөр болуп атат, ушу көйгөйлөр эжекелер тарабынан айтылгандан кийин аны эмеге коебуз, конференцияга. Коюлгандан ошого ата-энелер макул болсо, ошону мынчадан жыйнап беребиз деп өздөрүнүн макулдугу менен кабыл алынса, ошону жыйнайбыз. Анан кабыл алынбаган нерсе ашыкча акча жыйналбайт. Жаңы дайындалган билим берүү министринин чыгарган буйругу аткарылбай тургандыгы жана ал жөн гана өзүнү көрсөтүү үчүн пиар экендигин буга чейин да айтылган болчу. Мына ушундай эле суроо менен биз Ош шаарынын тургундарына да кайрылдык. Просто ата-энелер мындай жооштук кылып унчукпай атышат да. Ошону контроль кылган адам болсо, негизи неме болот? Чектөө коюлуш керек да. Кыйын мындай нерсе болбойт. Эми мындай караганда беспредел болуп атат десе болот да, туура эле болот. Пикириме акча чогултканга биз каршы элебиз. Эч немеси жок. 11-класстарга бүтүрүүчүлөргө көбүнчө көбүрөөк сумма айтышат го. Мындай эми эжекелерге бир бала алабыз, же болбосо отурушуп отурабыз, ошондой. Анан ата-эне ошол жердеги мугалимдердин мектепке, туалеттин оңдогонго, ондой мындайга дегенге мен кошулам. Себеби кичинеден үлүш чыгарып койсок, ар бир ата-эне жакшы эле болот деп ойлойм. Сөз болгон Оштогу Нышанов орто мектебинде 1800дөн ашуун окуучу билим алат. Орто эсеп менен алардан чогулган каражаттын жалпы суммасы 5,5 миллион сомго чукулдайт. Мектеп ал акчаларды кайда жумшалганы боюнча ачык отчет да бербейт. Ал эми министрликтин буйругунун аткарылышына Ош шаардык билим берүү башкармалыгы кайдыгер. Анткени бул багытта кандай иштер аткарылып жатканы да белгисиз. Айта кетсек, Ош шаарында 53 мектепте 72 миңден ашуун окуучу билим алат. Бактыгүл Мирадилова, Датка Шабдан, Актылек Акылбек уулу, Нур Ньюс. Азыр чет элдик кабарлар менен таныштырабыз. Пакистанда жүргүнчүлөрдү ташыган поездден чыккан өрттөн 60тан ашык адам каза болду. Сирияда түрк-орус аскерлеринин күзөтүү эртең 1 ноябрдан башталат. Украинанын борбору Киев шаарында президенттин кеңсесинин алдында нааразылык акция өттү. Ушул жана башка эл аралык кабарлар менен кийинки материалдан таныша аласыздар.
Пакистандын Пенджаб аймагында поездде чыккан өрттөн каза болгондордун саны 62ге жетти. Андагы ондогон жаралуулар бар экенин Geo TV телеканалы билдирди. Буга чейин 40 адамдын каза тапканы айтылган болчу. Поезд Карачи аймагынан Равалпиндиге бара жаткан. Болжолдуу маалыматтарга ылайык өрт тамак даярдоо үчүн колдонулган газ баллондун жарылышынан келип чыккан. Күбөлөр өрт алгач 3 вагонду каптаганын айтышкан. Пакистандын темир жолдор министри Шейх Рашиддин айтымында адамдардын көпчүлүгү жүрүп жаткан поездден секирип түшүү аракети учурунда жан берген. Саламаттык сактоо кызматы билдиргенде денелердин көпчүлүгү күйүп калгандыктан өздүгүн тактоо кыйын болуп жатат. Сирияда түрк-орус аскерлеринин күзөтү 1-ноябрда башталат. Бул тууралуу Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган парламентке кайрылуу жасаганда билдирди. Ал эки өлкөнүн куралдуу күчтөрү Сириянын Туркияга жакын жеринен 7 чакырымын чогуу кайтара турганын айтты. Орусиянын Сочи шаарында 22 октябрда Режеп Тайип Эрдоган менен орус лидери Владимир Путин Анкаранын Сириядагы жортуулуна байланыштуу меморандумга кол коюшкан. Анда Туркия өзү коопсуз аймак деп атап алган Сириянын жеринен күрд кошундарынын чыгып кетишине 150 саат берилген. Бул убакыт ичинде ок атууну токтотуу, андан кийин Туркия жана Орусия аймактагы коопсуз тилкени биргелешип күзөтүү каралган. Анкара менен Москва белгилегенде бул мөөнөт 29 октябрда аяктады. Туркия Сириянын түндүк чыгышында күрд кошундарына каршы тынчтык булагы операциясын 9 октябрда баштаган. Анкара бул операция аркылуу Сириянын түрк чегине жакын аймактагы коопсуз тилкени түзүү, ал жерге өз аймагындагы сириялык 2 миллион качкынды жайгаштырууну көздөрүн билдирген. Бирок АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Анкаранын аракетин кескин айыпташкан. Украинанын борбору Киев шаарында 30 октябрда президенттин кеңсесинин алдында Донбасстагы согуш тилкесинен аскерлердин чыгарылып жаткандыгына байланыштуу нааразычылык акциясы өттү. Митингге чыккандар бул кадамды Кремльге баш ийүү катары баалашты. Мындан бир күн мурда Луганск областынын Золотое районундагы тилкесинен Киевке баш ийген бирдиктүү күчтөрдүн операциясы бөлүмүнүн аскерлери жана өз алдынчалык жарыялап алган Луганск элдик жумуриятынын элдик милициясынын өкүлдөрү чыгарыла баштаган. Бул жараянга эки күнүн жана ок атышууну токтотуу процессин координациялаган бирдиктүү борбордун байкоочулары көз салып турушту. Быйыл президент кызматына киришкен мамлекет башчы Владимир Зеленский өлкө чыгышындагы жаңжалга чекит коюуну убада кылып, октябрдын башында эл аралык коомчулукта Штайнмайердин формуласы деген ат менен таанымал документти ишке ашыруу зарылдыгын билдирген. Киев, Москва жана ЭКК аталган документке 1 октябрда кол койгон. Анын шартына ылайык Донецк областындагы Петровск жана Луганск областтарынын Золотое аймагындагы калктуу конуштардан аскер күчтөрдүн чыгаруу каралган. Орусиянын коргоо министрлиги Забайкалье крайындагы аскер бөлүктө 25 октябрда өзүнүн 8 кызматташын атып салган жоокер Рамиль Шамсуддинов уур токмокко кабылган деген доомат такталбаганын билдирди. РБК басылмасы бул мекемедеги ишенимдүү булактарына таянып, ал жоокер аскер бөлүктө бир офицер менен чатакташып жүргөнүн, трагедияга ошол себеп болушу ыктымалдыгын жазды. Ага ылайык 8 адамдын өлүмү менен аяктаган окуяга байланыштуу аскери жетекчилердин дагы жоопкерчилиги каралып, кызматтан алуу өңдүү чаралар көрүлөт. Рамилдин атасы Салим Шамсуддинов уулу уур токмокко чыдабай ушундай кадамга барганын айтып, коргоо министрлигинин армиядагы чоңсунган зомбулук көрүнүшүн жашырып, жазгырып жатат деп күнөөлөдү. Буга чейин РИА Новости маалымат агенттиги өз булагына таянып, ал жоокерди башка кызматташтары мажбурлап пол жуудурганын, ызаланган жоокер колуна мылтык тийгенде аларды атып салганын билдирген. Рамиль Шамсуддинов 28 октябрда камакка алынган. Ушул тапта интернетте жоокерди бошотууга чакырган петиция башталды жана аны 14 миңден адам колдоду. Twitter кыска блогтор сервиси бардык өлкөлөрдөгү саясий рекламаларга тыюу салуу ниетин билдирди. Анын себебин компания жетекчиси Джек Дорси жазылган каттар реклама аркылуу жайылбашы керектиги менен түшүндүргөн. Биз дүйнө боюнча Twitterде саясий жарнамаларга тыюу салууну чечтик. Саясий билдирүүлөрдүн таасири реклама аркылуу жайылуусу туура эмес деп эсептейбиз, дейт маалыматта. Тыюу салуулар 22 ноябрда күчүнө кирет. Компания 15 ноябрда толугураак маалымат берерин билдирди. Буга чейин Twitterдин конкуренти Facebook социалдык тармагы саясий жарнамаларга чектөө киргизүүдөн баш тарткан. Бишкекте бүгүн 31 октябрда патрулдук милиция кызматы ишке кирди. Биринчи баскычта аталган кызматка 600 киши сынак аркылуу тандалып алынды. Алар эми 56 автоунаа менен коомдук тартипке жана жол кыймылынын коопсуздугуна көзөмөл жүргүзөт. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен патрулдук кайгул кызматын бириктирүү аркылуу негизделди.
Бишкекте ушул эле күнү командалык борборда иштеп баштады. Анын алкагында шаарга адамдын жүзүн тааный турган 60 видео камера орнотулду. Бишкекте кылмыштарды онлайн көзөмөлдөгөн жана шектүүлөрдү аныктаган система ишке кирди. Анын ачылышына мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Бул борборго кишилерди жүзүнөн тааныган камералардан видео келип түшөт. Операторлар көчөлөргө көз салып, эгер кылмыш болсо, ал жерге милиция кызматкерлерин жөнөтөт. Андан сырткары камералар издөөдө жүргөн кишилерди табууга жардам берет. Ал үчүн өзүнчө кызматкерлер дайындалган. Бул камералар кандай иштей турганы боюнча президентке кылмышкерди кармоо аракеттери көрсөтүлдү. Жээнбеков ошондой эле Бишкек милициясынын кайгул кызматынын сынамык долбоорунун бет ачарына күбө болду. Кыргызстандык балбан Улукбек Жолдошбеков күрөш боюнча 23 жашка чейинки балбандар арасындагы дүйнө чемпионатында алтын медаль тагынды. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка караганда, мелдеш ушул күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жатат. Жолдошбеков эркин күрөштөн 61 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, 31 октябрга караган түнү болгон финалдык беттеште индиялык Равиндер менен күч сынашып 5-3 эсебинде жеңип алган. Кыргыз балбаны дүйнө чемпионатында баш аягы 5 беттеш өткөрдү. Ал таймаштарын 30 октябрда баштаган. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Нур ТВнын мобилдик репортеру өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0543 53 00 05 WhatsApp номери сутка бою кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.